Дагы суроолор барбы? Адахам Кимсанбаевичте сөз. Мен сүйлөбөй эле коеюн дегем, урматтуу кесиптештер, сүйлөгөндөн пайда жок. Бирок чыдабай кететкенсиң, баары бир чыдабай кетесиң. Биздин жогорку кеңешке бул авир алып келбейт, бүткөн ишти алып келип туруп ратификация жасаш. Бул иш башталганга чейин келиш керек. Бул иш ушундай баштаган атабыз кандай дейсиңер, ушундай ниетибиз бар деп келиш керек. Баарын бүтүрүп койдук, жакында лентасын кыркабыз деп бизге келбеш керек, айланайындар. Мен түшүнбөйм, таптакыр түшүнбөйм, ушундай мамилени эмнеге алып келет бизге дейм да, ушу жогорку кеңеш кайда кетмегелиңер дегендей кылып алып келет. Мына азыр ратификацияга деп алып келип атат. Декабрда ишке берсек деп атабыз дейт. Демек биздин макулдук жок эле, ратификациясы жок эле, иштердин баары бүтүптүр да. Бүткөн ишке биздин кандай тиешебиз бар, ошол суроого жооп берип койсо? Жооп бериңиз, Союзбек Надырбекович. Жалпысынан бул жумуш эки өлкөнүн жетекчилиги менен кабыл алынган иш. Мага десе ким менен кабыл алынсын? Эреже деген эреже. Экөө кабыл алса, биз жогорку кеңешти жок эле жасай бербейсиңер. Эмне келдиңер бизге ратификация кылып берилүүгө? Азыр келүүдөн эмне максатыңар бар? Бүтүптүр да, баары бир бүтүптүр, иштердин баары бүтүптүр, келишимди өзүңөр түзүпсүңөр. Акча бөлүнүптүр, реконструкция болуптур. Декабрда салтанаттуу түрдө ачат экенсиңер шатыр Атман кол чаап. Эмне кереги бар ага ратификация? Биз азыркы процесс боюнча айтып коелу дедик. Андан соң бул эрежеге ылайык ратификацияны өткөрүү маселеси көтөрүлүп атат. Ошон үчүн силерге маалымат бердик. Ким көтөрүп атат муну? Биздин министрлик кабинети, биздин министрлик. Урматтуу кесиптештер, сиздер түшүнүп атасыздарбы мен берген суроону? Баары бүтүптүр да. Процедурный кечиресиңер. Адахам Кимсанбаевич. Бул маселе боюнча бизге макулдашууга комитетке келген. Билем. Биз колдоп бергенбиз. Туура. Макулдашууну. Туура. 5 миллион доллар деп келген. Туура. Азыр эми сиз урматтуу баяндамачы 10 миллион деп айтасыз. Өзгөртүүлөр киргизилдиби? Мен айтарым бул биринчи жолу келген жок да, экинчи жолу келип атат. Биринчиден макулдашуусунда колдоп бергенбиз бир добуштан. Ар бир суммасы менен эсимде, эмне деген жоопторду бергени да эсимде. Мен ошон үчүн азыр менде суроолор көп. Бизде өзбек тарап башында 5 миллион доллар бөлүнгөн. Анан биз ошол негизинде тиги драма театрдын өзүн гана ачмакпыз, бирок кошумча жана жогоруда белгилеп кеткен өзбек маданий борборундагы кошумча курулуштардагы эске алынып, кийин эки премьер-министрдин сүйлөшүүсүнүн негизинде бул курулуш иштери кеңейтилди да, ошон үчүн 10 миллион доллар. Урматтуу баяндамачы, сиз мындай туура баяндасаңыз жакшы болот да. Бул маселе бизге келген комитетке, биз колдоп бергенбиз. Ошол жерде өзгөрүүлөр болуп атат. Ошол боюнча ошону ратификация кылып бергиле деп келип чыгабыз десеңер, бизге түшүнүктүүрөөк болот да. Жок. Макулдашууга келгенде биз колдоп бергенбиз. Айбек мырза, таптакыр туура эмес. Ал парафирование деп коет. Ал шартын гана айткан, биз ратификация кылган эмеспиз. Бул макулдук берүү. Макулдук бергенбиз. Ошол макулдук берүү, ал ратификация эмес. Бул ошондой процедурадан өтүү керек. Экинчиден, мен ошондо эсиңерде болсо, урматтуу кесиптештер, айткам. Бул рамочный келишимдин өзгөртүү түзөтүүлөрү кирип кетиши мүмкүнбү жогорку кеңешсиз деп? Себеп мен билем деген кошуналар кийин сөзсүз бирдемени кыстарат деген маселе койгонмун. Кыстарат бул жерге деп. Кыстарат деген сөз ушул. Кыстарылып кетти. 5 миллион алып тур, ошна муну 10 миллион кылып барабыз. 10 миллион боюнча бизден келишимге алган эмес. Бизден макулдашуудан өткөн эмес бул процедура. Ошондуктан бирөөгө жаман көрүнүп, бирөөгө жакшы көрүнүп, ушул жерде кайра айтып атканым ушул туугандар. Мына кечеки Кемпирабад боюнча дагы бир нерсени кыстырып кетти, ошого болбой туруп колдоп бердиңер. Жогору жактан сууну колдой албайсыңар, колуңарды, бутуңарды байлап койду, чуркап келип добуш бердик. Бул кыстарылып кетти деп айттым мен, кыйкырдым, кыстарылып кетти ушул нерсе. Дал ушул мына сиздерге ачык айкын сабак. Башында 5 миллион деп мына жерден макул болуп койгула деди. Макулдаштык, маданиятты колдойлу деп.
Мына азыр эми баары бүткөндөн кийин кечирип коесуңар, ал жерде 10 миллион эле деген сөз чыгып атат. Кайда кетти ал 5 миллион? Сиз айтыңызчы, ошо кошумча эмнелер чыгып кетти дагы, эмнелер курулуп кетти, айтыңызчы. Адахан Кимсанбаевич, уруксат берсеңиз, мен бунун баарын тең тактап сизге кат жүзүндө Мен берип жибереличи. такталгандан кийин келишиңер керек бул жерге. Тактаганын кажети жок мага. Мен такталып, мен ошол жерге такылдап жооп берем деген киши келиш керек ушул жерге. Сиз билбейсиз, анан билбегенден кийин мен сизди эч капа кылгым келбейт, жигиттер, туура түшүнгүлө. Бирок силер айтышыңар керек, айтканга эркиңер жетиш керек. Урматтуу министр мырза, мен спортту тейлейм. Мен театрга жумушум жок. Мен балетти түшүнбөйм, мен симфонияны түшүнбөйм. Мен күрөштү түшүнөм, мен штанганы түшүнөм, мен жеңил атлетиканы түшүнөм. Ошол жака жиберишиңер. Жиберсе эле келе бересиңер, туугандар. Балдар андай болбойт да. Анан келип алып, могу жерде айткан эле кишини жаман көрө бересиңер. Айткан кишини душман көрө бересиңер. Жакшы эмес мына. Өтө жакшы эмес. Мен кийинки суроолорду бергим келип атты эле. Мына репертуарга кандай таасири тиет мунун? Туугандар, репертуарга кандай таасири тиет, билесиңерби ушуну? Ким аныктайт репертуарды? Союз мырза. Репертуарды көркөм кеңеш аныктайт. Кайсы жерде жазылган ошол? Биз Маданият министрлигинин жобосунда. Кечирип коесуңар, жобоңарды кечирип койгула. Мана биздин Бишкекте кыргыз улуттук театрларга элчилер каражат бөлөт дагы. Алтай театрын коюшат, Иран театрын коюшат, Кытай театрын коюшат, Тажик театрын коюшат. Эмнеге? Себеп алар каржылайт. Айтайын деген сөздөр көп түшүнүп атасыңар, баарыңар мен эмнени айтайын деп айтпай атам, баарын түшүнүп турасыңар. Мен сунуш киргизем, конкреттүү түрдө сунуш. Бул келишимдердин шарттары өзгөрүп кеткендигине байланыштуу толук түрдө маалымат алганга чейин бул маселени токтотуп туруу зарыл. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Шалибек Карбековичте. Чоң рахмат Чолпон Алыйына. Урматтуу Союз мырза, сиз чынында жаштарды жакшы, жаштар саясатын жакшы алып кетип атасыз. Иш-чараларды уюштуруп атасыз. Бирок мына маданиятты алып келгениңиз туура эмес болуп калыптыр. Мен дагы Адахан Кимсанбаевичке кошулам. Муну аркага кайтарып, министр өзү келсин. Ошо 5 миллион доллар каяктан кошулуп кетти, биз өзүнө суроо берели. Анан мына маданият министрине дагы башка маданият боюнча суроолорубуз бар. Ошону менен кошо даярданып келсин. Адахан Кимсанбаевич, сизди биз душман көрбөйбүз, сизди сыйлайбыз. Сиз эң тажрыйбалуу депутатсыз, легендардуу парламентте жүргөнсүз. Сизди эч баардык эле депутаттарды өзүңүзгө ала бербең, биз жакшы сыйлайбыз. Кемпировод боюнча кандай нени кыстарып кетти биз билбеппиз. Биз эки мамлекеттин достугу, коопсуздугу үчүн колдоп бердик. Же кайтар боюнча же Мына жерде биздин кесиптештерибиз койгон суроолордун бүтүндөй баарына толук кандуу жооп алганга чейин. Кийинки жумада даярдап береби, кийинки жумада карап берели. 2 жумадан кийин даярдап келеби, ошондой карайлы. Бул деген урматтуу кесиптештер, 5 миллион доллар деген бул оюнчук эмес да. Бул оюнчук эмес. Кайда кетти, эмне курулуп кетти, ким тарабынан макулдук берилди, мына ушул суроолорго биз толук жооп алышыбыз керек. Биз себеп жоопкерчиликти биз алып атабыз. Биз жоопкерчиликти албай турган болгондо булар өздөрү билип эле жасап коет эле. Ошон үчүн толук кандуу жоопторду алганга чейин деп эле коелу. Качан даяр болсо, ошондо келишсин, маселе жок. Албетте, эми азыр берет сиздер берген сунушту мен добушка коем, бирок бир нерсеге бир көңүл буруп койсок да, бул маселе уже бүтүп 80% бүтүп калган, урматтуу депутаттар. Туура түшүнүшүңөр керек да. Анан кийин Өзбекстандан келген акча, бул Өзбек мамлекетинен келген акча. Анан кийин эми азыр кайтарып койгон менен эмки жумада деле ушул эле сөздөр менен кайра келишет. Эмнени оңдоп келишет да? Ошону ойлонуп туруп анан бир добуш берсеңиздер. Анда эмесе азыр Адахан Кимсанбаевич менен Шалибек Карбековичтин азыр эми неме өтсө мен ошентип айтабыз. Добушка коем.
кайра кароо боюнча бүгүнкү күнү калтырып артка жылдыруу боюнча ушундай да Адакам Кемсанбаевич, кийинки жумага чейин деп добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Биз каршыбыз, экөөбүз. Маселе өттү. Анда болсо кийинки жумада качан даяр болсоңор кайра келесиздер. Бирок министрдин өзүнүн катышуусу менен